Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Көңүл борборунда программасы. Биз бүгүн студиябызга бийликти күч менен басып алуу аракети үчүн соттолуп чыккан саясатчы Бектур Асановду чакырганбыз. Саламатсызбы, Бектур мырза? Бизге убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Сөздү башынан баштасак. Эң биринчи бүгүн биз сиз менен ошол түрмөдөгү жагдай жана ошондой эле сиздердин саясаттагы кийинки кадамдарыңыздар жөнүндө сөз кылалы деп ойлоп жатабыз. Сиздерди жана ошондой эле Кубаныч Кадыровду мынакей шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда абактан чыгарды. Бул мыйзамга ылайыктуу болду. Негизинен сиздер 8 жылга кесилген элеңиздер. Биздин мөөнөтүбүз бүтүп чыктык. Себеби биз мурункуда 8 жыл эски кодекс менен жаңы кодекске киргенден кийин биздин кылмыш демеде эле баягы орусча айтканда неоконченное преступление. Булар даярданып атышканда кармадык деп. Жаңы кодекс боюнча ушу даярданган үчүн болбогон, бүтпөгөн кылмыш үчүн мөөнөт 2 эсе кыскарат экен. Ошонун эсебинен жаңы кодекске которгондо биздин мөөнөтүбүз бүтүп калды да. Ошондуктан мөөнөтүбүз бүтүп чыкты. Кээ бир статьялар боюнча баягы тескерисинче оорлошот экен. Оорлошкондо мурдагы баягы мыйзам артка иштебейт дегендей мурдагы өздөрүнүн мөөнөтү калып атат да. Мисалы биздики даярдык көрүү эмес, кылмыш жасалган болгондо деп эсептелгенде анда биздики деле 10 жылдан 12 жылга чейин мөөнөт болуп, анда биздики эч кандай жеңилдик болмок эмес. Бул жерден баягы ошол жаңы кодекстин ишке кириши менен биз мөөнөтүбүз бүтүп чыктык. Бирок деген сиздердин соттуулук азыр алынган эмес да, мөөнөт бүткөнү менен соттуулук калды. Сиздер айттыңыздар, мынакей биз саясаттан кетпейбиз депчи. Эгерде соттуулук алынбаса, шайлоого катыша албайсыздар. Анда кандай болот? Соттуулукту алуу үчүн кандай кадамдарга барасыздар? Эми биз мыйзамдын чегинде аракеттерди кылып атабыз. Буга чейин эле Генералдык прокуратурага, эл аралык уюмдарга арыздар жазылган. Мына ООНдун алдындагы адам укугу боюнча комиссиясына дагы биз азыр арыз даярдап атабыз. Ушул учурларда жаңы жагдай ачылыш керек. Эгерде ООНдогу адам укугу комиссиясынын жыйынтыгы мыйзамсыз камалган деп жыйынтык чыкса, анда жаңы ачылган жагдай кайра каралыш керек биздин ишибиз. Экинчиден, Генералдык прокуратурадагы биздин кайрылуубузда, биздин коргоо комитетинин кайрылуусунда, биздин адвокаттарыбыздын кайрылуусунда ондогон ал жерде фактылар бар. Бул ишти кайра караш керек деген. Ошондуктан бизде кылмыш, эч кандай кылмыш болгон эмес, кылмыш даярдыгы дагы болгон эмес. Баягы Атамбаевдин баягы зордук, зомбулугу, эптеп буларды камаш керек, шайлоонун алдында жолду тазалаш керек деген таризде гана бул оппозициянын оозун басып, саясатчыларды коркутуп коюу максатында гана бизди ошол камаган. Ошондуктан менин оюмча эч кандай маселе жок да, биз сөзсүз акталышыбыз керек жакын арада. Бул үчүн сиздер сотко кайрыласыздар. Сотко биз кайрылганбыз, Генералдык прокуратурага, мына азыр сотко да кайрылабыз. Сиздер мынакей Кубанычбек Кадыров экөөңүздөр тең ошол абакта жатканда айттыңыздар, биз саясий куугунтуктун курмандыгы болуп жатабыз деп сиздер айттыңыздар. Саясий куугунтук эмнеден улам келип чыкты деп ойлойсуз? Саясий куугунтуктун жалпы эле бүт саясатчылар, оппозициялык саясатчыларга саясий куугунтук эмне үчүн жасады дегенге бүгүн жооп берилип жатат. Убакыт өтүп жооп берип атат да. Бул эбегейсиз чоң коррупциялык Атамбаев баштаган топтун өтө коррупцияланышып кетиши. Ошондуктан алар ушунчалык катуу аракет кылышкан, бийликти кармап калуу. Себеби бийлик колдон тайса эле булар мыйзам алдында жооп бермегиле. Ошондуктан булардын эң биринчи аракети өздөрүн сактап калуу максаты. Өздөрүн кантип сактап калат? Бийликти сактап калса гана сактап калат. Ошондуктан бул күчкө салып, зордук зомбулукка салышып, мыйзамсыз эптеп саясий оппоненттерди жаап камаганга аракет кылышты. Сиздер ошол мыйзамсыз деп сиздерди камаганда эмнеге негиздешти алар? Ошол бийлик басып алууга аракет жасады, бирок деген бул иш аягына чыккан эмес депчи. Сот процесстери, анан сурактар кандай жүрүп жатты? Сот процесстер жабык өтүп атты. Бул баягы жашыруун сыр дегенсип. Экинчиден, тергөө иштери деле эч кандай тергөө деле жүргөн жок. Себеби бизге каршы бир арыз дагы, көрсөтмө дагы, далил дагы эчтеке жок болчу. Булар телефон аркылуу сүйлөштү, чайканада отуруп сүйлөштү, мамлекеттик төңкөрүш жасайбыз дешти деген гана сөздөр менен, бирок дешти, могу киши айтты деген дагы бир да киши жок. Ошондуктан коомчулуктан жашыруу максатында буну
жашыруун деген гриф секретти деп ошон үчүн элге көрсөтпөгөнгө аракет кылышты. Элге көрсөтсө анда ачыкка чыкмак да бул эмеси. Ошондуктан бул жерде эч кандай кылмыш жок. Бизде бийликтин баягы узурпациялап бийликти басып алып каалаганын жасагандай деңгээлге келип калган мурунку бийлик Атамбаев. Ошондуктан соттор баары, тергөө органдары, укук коргоо органдары баары анын колунда. Ал каалагандай иштерди жасап калган, эч кандай мыйзамдуулук деген болгон эмес. Ошондуктан бизди камады. Биз башында эле ишенгенбиз, бизди камайт, каалаган Атамбаев айткан мөөнөттү берет бизге. Бирок бул узакка созулбайт. Себеби прогресс токтобойт. Убакыт өзгөрүп турат. Бар бир адилеттүүлүк жакынкы 1-2 жылда орнойт деп терең ишенгенбиз. Мына биздин ишенгенибиз, ишеничибиз толук акталды мына бүгүн буюрса. Ошондуктан баягы прогресс токтотуп калам, күч менен саясатты башка жака бурам деген, менин оюмча бул Кыргызстанда биринчи эмес, 3-чү жолу далилденди да. 3 бийликтин тушунда далилденди. Абакта отурганда Кадыров экөөңүздөр тең ачкачылык жарыялап жаттыңыздар. Анан ден соолугуңуздар да начарлагандыгы айтылды. Анын себеби дагы айтылды, ачкачылык жарыялагандан. Негизи ушул сиздер айтып атасыздар, мыйзамсыз биз соттолдук, мыйзамсыз отурдук деп. Негизи ошол туура эмес чечимдерди чыгарган, туура эмес тергөө иштерин жүргүзгөн, ошо тергөөчүлөр мына ушул кызмат адамдары боюнча дагы кайрылуу кыласыздарбы? Сөзсүз түрдө буга чейин биздин коргоо комитети, баягы саясий туткундарды коргоо комитети бир топ фамилияларды 32 киши экен, атын ачык атаган бул жерде тергөөчүлөр, сот, прокуратура кызматкерлери бар. Сөзсүз түрдө мыйзам алдында биз баягы баарынын жоопкерчиликке тартылышына биз катуу аракеттерди жасайбыз. Себеби мыйзамды бузган киши баары өз жазасын алыш керек да. Жана баары айтат го, кек деп атасыңар деп. Мен өзү кекчил киши эмесмин. Мен эч качан мындан да оор учурларда дагы эч качан бирөөнүн үстүнөн ушул кишини камап ийбей деп эч качан арыз жазган эмесмин да. Бирок бул жолку бул эмеде биз сөзсүз түрдө бардыгы мыйзам бузган киши сөзсүз жазасын алыш керек экен. Себеби бул кийинки адамдарды мындай мыйзамга барбоону токтотот да. Ошондуктан бул адилеттүүлүк сөзсүз орнойт. Мыйзам бузгандар баары жоопкерчиликке тартылат. Мына ошол тизмедеги кээ бир адамдардын атын атасаңыздар, мисалы ким бар? Ачык эле бул жерде Атамбаев өзү баштаган топ. Булар кылмыштуу топ түзүшкөн. Баягы кылмыш кодексинде дагы мындай термин бар да. Уюшкан кылмыштуу топ. Анан уюшкан кылмыштуу жамаат деген. Жамаат деген бул уюшкан кылмыштын топтон дагы жогорураак эме болот, күнөөтү жогорураак болот. Бул кылмыштык жамаат түзгөн Атамбаев башында турат. Сегизбаев, ошол убактагы башкы прокурор Жолдубаева, Фарид Ниязов, Манас Арабаев сыяктуулар бул кылмыштык топту түзүп, мамлекетти каалагандай калчап, өзүнүн баягы акционердик коомундай калчашып, адамдарды, саясатчыларды каалаган мөөнөткө камап, булар өзүнүн баягы бийликти толугу менен узурпациялап алышкан да. Бул өтө оор кылмыш болуп эсептелет. Биз мына ишенип турабыз. Жакынкы күндөрдө Атамбаев мына тегерек жерде бир топ камалды. Жакын күндөрдө Атамбаевди сөзсүз камалат деген бизде терең ишенич бар. Сиздер айттыңыздар, саясаттан кетпейбиз деп. Эгерде соттуулугубуз алынбай калса, анда кайсы бир партияны биз колдойбуз дедиңиздер да. Мына ушундай болобу же өзүңүздөр азыр кайрадан бир жаңы бир саясий партия түзүүнү ойлоп жаткан жоксуздарбы? Эми саясат деген көбү сурайт да, саясатка кайра келесиңер. Биз саясаттан кеткен эмеспиз. Саясатчы мындай да, түрмөдө жатса да саясат улана берет. Мына биз түрмөдө деле ачкачылык ар кандай формада саясий күрөштү улантып бердик да. Кызматты алып коюшу мүмкүн. Саясаттан четет албайт, бул Кудайдын иши да. Аман болгон адам, ден соолук болсо, саясаттан биз эч ким четет албайт. Ошондуктан соттуулугубуз алынабы, алынбаган күндө деле сөзсүз саясатта болобуз. Партия түзөсүздүр же кандай? Анан мындай да, азыр Кыргызстанда буюрса бир 5-10 саясий топ бар десек болот да. Анын бир 4-5-и парламентке келет, 6-сы азыр отурат. Сөзсүз түрдө ошол 10 топтун арасында күрөш сөзсүз болот. Биз дагы сөзсүз түрдө ошол 10 топтун биринде болобуз. Бул бир эле партия эмес, бир топ партиялар, саясий уюмдар, кыймылдар биригиши мүмкүн. Бүгүнкү күндө бул процесс активдүү жүрүп жатат. Кээ бирлер айтып атпайбы?
Оппозиция жок. Оппозиция бизде шайлоонун алдында тез эле 2-3 айдын ичинде түзүлүп калат. Андай негиз бар. Мен ойлоп турам ушул оппозициялык бир чоң бийлик оппонент боло турган саясий бир альянс түзүлөт. Кеп ал альянста ким болот дейт, биз силер ошол альянста болосуңар дейт. Биз эми саясатыбыз кайсы саясий топко жакыныраак болот кеп ошондо да. Мисалы бүгүнкү күндө кайсы учурда саясат оппозиция алсыз болот. Кайсы учурда бийлик туура саясат жүргөндөрү оппозиция алсыз болот. Менин оюмча бийлик туура саясат жүргүзүп аткан болсо, мындан ары да туура алып кетсе, баягы биз айтпайбыз, бир топ жакшы алгылыктуу иштер бар депчи. Ошолор жакшылап уланып кете турган болсо, сөзсүз түрдө мында оппозиция алсыз болот. Себеби оппозицияга баягы көрсөтө турган, айта турган орчундуу маселелер калбайт да. Ошондуктан бүгүнкү күндө кандай оппозиция болот, бул оппозициядан эмес, бул бийликтен, бийликке тиешелүү. Бийлик кандай саясат жүргүзөт, ошого жараша болот. Мынакей сиздер да ошол саясий куугунтук деп негиздедиңиздер, а башка ошол саясий куугунтук менен камалып кеткен дагы саясатчыларыбыз бар да. Булардын иштери боюнча кандай аракеттер көрүлүш керек деп ойлойсуз? Президент аябай жакшы сөз айтты да, мен аралашпайм деп. Президент аралашпаганы бир чети туура болду да. Бунун баары соттун иши. Эгер адилетсиз соттолгон болсо, бүгүн жагдай башка, бүгүн бийлик башка кишилер. Бүгүн баардыгы кайрадан каралыш керек да. Элди ындандырыш керек. Элди ындандырыш үчүн соттор ачык болуш керек. Ачык болсо эле бул адилеттүү соттолгонбу же жалган жалаа менен соттолгонбу бул билинип калат. Ошондуктан бүт баардыгы мына мыйзамдын алкагында соттук териштирүүнү кайрадан карап чыгып, соттук териштирүүдө гана бул маселе чечилиш керек. Сиздер мына ушул учур башыңыздан өттү да. Эгерде сот адилетсиздиги болгондо адамдын ушунчалык жаны ачыйт да. Сиздер мына ушул эгерде эркиндикке ошондо чыксак, ошол учурда мындан ары кандай кадам кылабыз деп ойлодуңуздар эле? Мына ошого барасыздарбы? Сөзсүз түрдө бизде баягы камалганга чейинки эле максаттарыбыз бар. Камалып чыккандан кийин ошол эле максаттар, ошол эле идеялар үчүн күрөшө беребиз. Бул деген Кыргызстанда сот адилеттигин орнотуу, демократиялык процесстердин өнүгүшү, адам укугунун корголушу, бул баягы мамлекеттин өнүгүүсүндөгү негизги немелер да, баягы таянчу, принципиалдуу маселелер да. Ушул негизде биз күрөшө берсек, мамлекет туура жакка барат. Баягы мамлекетибиз өнүгө берет, өнүккөн сайын менин оюмча дагы жаңы күчтөр, жаңы көз караштар пайда боло берет. Ошондуктан биздин бир гана аракетибиз прогрессивдүү саясатчылар, прогрессивдүү саясий топтор менен бирдикте болуп, ошолор менен бирге аракет кылуу. Негизи мынакей ошончо учур сиздер абакта олтурдуңуздар да. Адам ошондой жерде өзгөрөт дейт. Жана көп нерсеге көзү жетет дейт. Же курчуп чыгат дейт, же мокоп чыгат дейт. Бүгүнкү күндө сиздерге мына ушул абакта олтуруу, мына ушул сот процесстери кандай таасир этти деп айтасыз? Сөзсүз түрдө бул аябай чоң сабак да. Биз ачык тамашаларды айтып калабыз, чындыгында ошондой да. Бизге ошол саясатчы катары бизге ошол түрмө жетишпей калган экен да. Тажрыйба. Себеби теория, практика болчу экен дагы, чыныгы баягы иш жүзүндөгү баягы адамдын калыптануусу, адамдын чыңалуусу, адамдын бекемдиги бул саясатта эң бир чоң ролду ойнойт да. Ушул мүнөз, ушул бул эркиндикке караганда түрмөдө бекемирээк чыңалат экен да. Ошондуктан бул биз үчүн эбегейсиз чоң сабак болду. Менин оюмча бизге мурдакыга караганда түрмөгө отуруп чыккандан кийинки өзүбүзгө болгон ишеним дагы бекемирээк. Кудай буйрса ишенимдүүрөөк саясат жүргүзөбүз мындан ары. Өлкөдө коррупция менен күрөш бул жүрүп жатат да. Азыркы учурда кандай жүрүп жатат деп ойлойсуз негизи? Өлкөдө коррупция менен күрөш жүрүп жатат. Мына биз өзүбүз деле, мен өзүм деле ошол ойлоп отуруп, акырын тандалмабы деген ойлор бар эле да башта. Алгачкы 6 айда, 1 жылда. Бирок мына акыркы 4-5 айда, жарым жылда өзгөчө мына ынана баштадым. Чындыгында күрөш бар. Баягы
күрөшкөн киши биринчи киши мамлекеттин башчысы баары чын жүрөктөн болуш керек да. Бизде баягы биринчи, экинчи президенттерибиз коррупция менен күрөш деп коюп туруп сөздү айтканы менен иши башкача болчу да. Анын бала чакасы, бир туугандары, аялдары. Азыр бул чын жүрөктөн болуп аткандыгы, аракет болуп аткандыгы мисалы эл деле байкай баштады да. Ошону мен дагы мына нанып атам. Экинчиден кеп ошол кишини колдоодо болот да. Мага бүгүнкү күндө президент бир аз гана өзүнүн ишенген кээ бир структурадагы кишилер менен гана күрөшүп атат да. Башкалар мисалы бүт мамлекеттик ошол эле сот системасын, парламенттин өзүн алалы, жергиликтүү бийликтерди алалы, баардык жакта, баардык тармактарда өзүн өзү башкаруу да жергиликтүү коррупция мурункудай эле болуп жүрдү. Алар болгону бир гана нерсени жасап атышат да. Кантип колго түшпөй калуунун айла амалдарын гана жасап атышат. Ошондуктан бул коррупция менен күрөшүү бул масштабтуу болуш керек. Коррупция менен күрөшкөндө баягы мамлекеттик кызматчылар эле эмес, бүтүндөй коомчулук буга тикесинен тик туруп жардам бериш керек да. Ошондо биз коррупцияны жеңебиз. Себеби бул өтө коррупция менен күрөш өтө оор, экинчиден бийликтин убактысы чектелүү. Ошондуктан буга аракет катуу болуш керек, коомчулук ар бир гражданин биз баарыбыз жардам беришибиз керек. Мынакей сиздер ушул абакта отурганда маалымат кандай болуп атты? Жана ошондой эле сиздер ушул өлкөдөгү саясий абал боюнча толук маалымат алып аттыңыздарбы? Мындан тышкары мынакей мурдагы жана азыркы президентти элдешсин деп дагы ушундай демилгелер болуп жатты да. Негизи элдеше турган бир ушундай сиздин көз карашыңыз боюнча ушундай учур барбы? Жана ошондой эле элдеш керекпи? Эмнеде ойлойсуз? Бизде телевидение, радио бар, адвокаттарыбыз, анан биздин коргоо комитетинин мүчөлөрү бүт биз менен келип депутаттар жолугушуп турду. Маалымат толук алып аттык. Бул ар кандай сөздөр болуп атат, ушу эки президентти жараштырып коюш керек. Эми кеп бул жерде маселе экөөнү жараштырып коюуда эмес, эки инсандын ортосунда мамиледе эмес. Бул жерде мамлекеттик мамиле керек да. Мамлекеттик мамиле. Бул жерде мамлекеттик мамиле болуш керек. Кылмыш кылган киши жазасын алыш керек. Жазасын алгандан кийин менин оюмча кийин бир жылдары өлкө жарашып алышы мүмкүн кайра. Мамлекеттик мамиле бул сөзсүз түрдө кылмыш кылган киши жазасын алыш керек. Экинчиден бул жөнөкөй кылмыш эмес. Бул жөнөкөй бир инсан эмес, бирөөнүн тоогун же малын уурдап кеткен. Бул мамлекетке болгон өтө чоң кылмыш да. Ошондуктан бул жерде жарашуу деген сөз болбош керек. Эмнени айтып атасыз мамлекетке болгон кылмыш деп? Мисалы 100 миллиондогон бир эле иште, мисалы жылуулук электр борборунда 111 миллион долларлык мамлекетке зыян келди деп атат. Башка нерселер бар, ачык элек, мисалы Латка кемин, альтернативалуу түндүк түштүк жолу 100 миллиондогон, балким миллиарддаган долларлар уурдалып атат. Бул экономикалык кылмыштар да, экономикалык кылмыш. Ал эми адам укугун тебелеп депчи, мамлекетти канча артка таптым, мамлекеттик бийликти узурпациялап менчигинде пайдалануу, бунун баары өтө оор мамлекеттик кылмыш. Ошондуктан бул сөзсүз түрдө жазасын ала турган нерсе да. Ошондуктан бул кылмыш кылган топту мамлекеттик мыйзамдар аябай жазалаш керек. Бул жерде компромисс болбош керек. Бүгүнкү күнү мына ушул экс-президенттердин оор кылмыш кылганда жазага тартуу боюнча мыйзам долбоору каралып жатат да. Бул боюнча эмне дейт элеңиз? Мынакей соңку өзгөртүүлөр дагы кирди. Бул боюнча мындай да, бизде ушул эле мыйзам Арменияда да бар экен. Качарянды сот бир ай камалды, биринчи чыгарып жиберди. Мунун кол тийгизчилиги бар деп. Бирок Конституцияда бардык граждандер бирдей экен да. Мындай мыйзамы жок эле, кайрадан кийинки инстанция сот Качарянды мурдагы президент Арменияны кайрадан камады. Ошондуктан бул мыйзамды кабыл алуунун кереги жок эле. Жоопко тарта берсе болот, себеби биздин Конституцияда конкрет жазып турат. Мыйзам алдында баардыгы бирдей жооптур. Бирок эми кандайдыр бир юристтер биягындагы тазалап, тактап, эч бир кынтыксыз иш жасайбыз деп аткан болуш керек. Менин оюмча бул деле баягы эмес да. Юристтердин тили менен айтканда бул деле туура эле иш болуш керек. Менин оюмча бул мыйзамды тездетип кабыл алып коюш керек. Зыян деле болбойт. Бизде мынакей коррупцияга айыпталып бирок деген кээ бирлер камалып атат, кээ бирлер акталып чыгып атат. Ушул чын атка минерлерибиз.
Коррупция менен күрөш ошондой аткаминерлердин кичине үчүн алды деп айта аласызбы азыр? Сөзсүз түрдө үчүн алды. Себеби бүгүнкү күндө ачык айрым мурункудай кабинетинде акча алмай мындай процесстер токтоду да. Мыйзамга чоң тендерлер мурункуга караганда азыр бир топ мыйзамга ылайык ачык айкын өтө баштады да. Мисалы бир эле маселеде коопсуз шаар 25 миллион доллардын тегерегине бүттү да. А мурда 11-жылы ошол эле Бабановдун өкмөтүндө 160 миллион долларга бүтпөй калган. Андан кийинки тендерлер 100 миллиондон кем болгон эмес. Эң акыркысы менин билимимче 63 миллион доллар деп айтылды беле. Ушунун бардыгы өтө чоң коррупциялар да. Демек бүгүнкү күндө андай чоң масштабтуу коррупциядан жасагандан же жасагысы келбей жаңы кишилер келди, же болбосо коркуп атат да. Бул сөзсүз эң бир чоң жемиштери бар. Ачыкталып калат деп. Ачыкталып калат деп. Ошондуктан бул нерсе сезиле баштады да. Убакыт өткөн сайын буну коррупция менен болгон күрөштүн жыйынтыгын карапайым калк дагы биле баштайт. Бүгүнкү күндө силер журналисттер билип атасыңар, биз сезе баштадык саясатчылар. Ар бир киши буюрса бир менин оюмча бир 3 ай, 5 ай, жарым жылда сезе баштайт. Мынакей ошондой мыйзамсыз камоолор, көзгө көрүнгөн саясатчылардын ушундай куугунтукка алынышында эң биринчилерден болуп бул парламентте сөз болот да. Айтыңызчы, негизи биздин бүгүнкү күндөгү жана ошондой эле сиздер абакта отурганда парламент кандай көрүнүп жатты жана ошондой эле биздин парламентке сындар абдан көп бүгүнкү күндөчү. Шуга кошулат билеңиз. Сөзсүз түрдө биздин тарыхыбызда эң алсыз, эң начар парламент деп айтсак болот, ачык эле. Азыркы парламент. Себеби бул парламентти шайлаганда ошондой болгон. Биз ачык эле бардык эле журналисттер баарыбыз билебиз. Парламентте 6 партиянын бир гана ата мекен партиясында Атамбаев контролдой алган эмес. Калганын баарын списокторун, партиялык тизмени бир-бирден алып макулдугун берген. Канчалаган кишилерди, мисалы Улукбек Кочкоровду Өнүгүү партиясынан списокто турган алдында Атамбаев сыздырып койгон. Алар макул болгон. Ата жұрт республика дагы батын айтпай койгон биздин генералыбыз, авторитеттүү генералыбызды Атамбаев сыздырып койгон. Анын баарын эле биз көмүскөдө айтып атпайбызбы? Ошондуктан бүгүнкү парламент, алсыз парламент Атамбаев керек болду. Парламент акыбалы ушул. Анан экинчиден биз өзүбүздө шайладык да. Акча алдыкпы, эл шайлады бул парламентти. Ошондуктан бүгүнкү күндө парламент жакшы иштесин деп талап кылганын өзү туура эмес. Себеби бул парламент мындан ашык иштей албайт. Менин оюмча бул нерседен тезирээк бул кризистен, парламент кризистен чыгыш үчүн парламент таратып тезирээк шайлоо өткөзүш керек. Бүгүнкү бийликтин милдети канчалык адилеттүү, канчалык туура парламент шайлоо өткөзсө, туура парламент келсе, парламенттик түзүлүш өзүнө өзү иштемек, бүгүнкү караганда мамлекет туура жолго тезирээк түшмөк да. Парламенттин авторитети болмок да, кадыр баркы болмок. Ошондуктан менин каалоом ушундай эле да. Тезирээк мына жазга үлгүрбөй калдык, күзгө парламенттик шайлоо болсо сонун болот эле. Бектур мырза, бизге убактыңызды бөлүп, ушул студиябызга келип, мына ушул абактагы ушул саясатчылардын абалы жана ошондой эле сот процесстеринин жүрүшү, өзүңүздөрдүн ошол көрүп билгениңиздер туурасында ушундай кенен маек куруп бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Мындан аркы сиздердин кадамыңыздар чындап эле ошо мамлекет, элдин кызыкчылыгы үчүн ийгиликке жол алсын. Анда эмесе өзүңүзгө жана ошондой эле үй бүлөңүзгө бакубатчылык каалайбыз. Каныбек мырза, рахмат сизге дагы, ишиңиздерге ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Көңүл борборунда программасынын кезектеги санын көрдүңүздөр. Бүгүн биз бийликти күч менен басып алуу аракети менен соттолуп чыккан саясатчы Бектур Асанов менен маек курдук. Анда эмесе кайрадан көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.